Жаңы жылды региондордо өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо тууралуу билдирүү президенттин жаңы жылдык куттуктоосунда айтылган. Ага ылайык аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыты катары 3-чү жолу аныкталууда. Мамлекет башчысынын президенттик ишинин алгачкы жылы да дал ушул аймактарды өнүктүрүү жылы менен башталган. 2020 жылды Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп атады, жарыялады. Коомчулукта албетте суроолор болушу мүмкүн, эмне себептен улам мамлекет башчысы ушул 3 багытты артыкчылыктуу багыт катары аныктады деп ошону кыскача чечмелей кетсек, белгилүү болгондой, Сооронбай Шарипович президенттик ишинин алгачкы жылын 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп атаган. Бул мамлекеттик саясат бир топ комплекстүү чараларды өзүнө камтыган болчу. Бул ошол экономиканы өнүктүрүү, жерлердеги ишкерлерди колдоо, өлкөнүн экспорттук потенциалын колдоо. Муну менен катар ошол региондордо жумушчу ордуларын түзүү менен бирге ички миграцияны кыскартуу бул негизги максаттардын бири болгон. Анткени ички миграция биздин үй бүлөлүк институтка терс таасирин тийгизгенин адистерди айтып келишет. Мамлекет башчысы да буга чейин бир нече ирет буга көңүл бурган болчу. Мына ошо ички миграциянын үй бүлөлүк институтка тийгизген терс таасирин негизинде биздин балдардын абалынын начардыгы жашыруун эмес. Ошондуктан быйылкы 2020 жылды мамлекет башчысы буга чейинки жарыяланган региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү багыттарына кошумча ошол балдарды колдоо жылы деп жарыялады. Анткени буга чейинки жарыяланып келген жана аткарылып жаткан санариптештирүүнүн алкагында ошол эле балдар көп болгон билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагында көмүскө айланып келген каражаттар ачыкталат. Ошол негизинде ушуга чейин жүргүзүлүп келген 2 жылдык саясаттын негизинде укуктук, каржылык жана экономикалык база чыңдалып, эми биздин балдарды колдоого шарттар түзүлөт жана күчөтүлөт деп айтсак болот. Президенттин жарлыгынын негизги максаты ушул. Кыргызстан узак мөөнөттүү келечекте инновацияларга жана билимге негизделген өнүккөн маалыматтык коом өлкөсү болушу керек. Мамлекет адамдык капиталды өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүшү зарыл. Буга чейинки 2 жылда региондорду мындан ары өнүктүрүү үчүн негизги пайдубалдар түптөлдү. Санариптештирүүнүн алкагында сапаттуу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча масштабдуу иштер жасалды. Бүгүнкү күндө бардык мамлекеттик органдардын баары түндүк системасына киргизилди жана коммерциялык банктын кээ бирлери да ошол жартысынан көбү бүгүнкү күндө түндүк системасына кошулуп жана маалымат алмашуусу толугу менен жүрө баштады. Буга байланыштуу кийинки ошол санариптештирүүнүн кийинки этабында ошол биздин жарандардын жана биздин мамлекеттик кызматкерлердин кеңири ушул санариптик көндөрмөлдөрдү киргизүү же болбосо ошол ыкмаларга үйрөнүү абдан маанилүү болуп эсептелет. Анткени деген ошол санариптүү механизмдерди же болбосо ошол инструменттерди колдонууда сөзсүз түрдө биздин адамдар өзлөрү ошол жаңы технологияларды колдоно билиш керек. Ошого байланыштуу кийинки этабында ошол санариптик көндөрмөлөрдү мындай жайылтууга жана ошону өркүндөтүүгө чоң басым жасалат. Мындан тышкары буга чейинки башталган биздин ошол сот системасындагы санариптештирүү маселеси, укук органдардын санариптештирүү маселелери дагы улантылат. Анткени деген бүгүнкү күндө ошол тармактарда ошол чоң долбоорлор, анын ичинде ошол эле коопсуз шаар долбоору, акылдуу шаар долбооруга окшогон долбоорлор баягы экинчи этаптары жана негизги ушул долбоорлор ишке киргизүү каралган. Ага катары эле мамлекеттик саясаттын маанилүү багыты катары балдарды, өзгөчө жетим, оор турмуштук абалда калган жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоо дагы жарлык аркылуу белгиленди. Өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясат ата мекендик экономиканы өнүктүрүүгө багытталган чаралардын комплексин камтыйт. Анын ичинде үй бүлө институтуна балдарды социалдык жактан коргоонун деңгээлине таасир эткен ички миграцияны кыскартуу максаты да коюлууда. Бул тенденцияны эске алуу менен быйылкы жылы мамлекет өсүп келе жаткан муунду тарбиялоо боюнча үй бүлөлүк салтты бекемдөө маселелерине өзгөчө көңүл бурат. Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында да баса белгиленген. Кыргызстан санариптештирүүнүн негизинде өнүккөн маалыматтык өлкө болуу максатын койгон. Ал эми санариптештирүү бул келечектин иши.
бул жерде биздин балдарыбызсыз бул максатты ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ошондуктан булар бири бирин баягы улай кеткен саясат деп айтсак болот. Мен дагы кайталайм, буга чейинки ушу 2 жылдык саясаттын негизинде өлкөнүн каржылык, экономикалык, укуктук базасы чыңдалып, эми биздин балдарга кеңири мазмунда балдарды колдоо саясатын күчтөнтүүгө бардык шарттар бар. Быйылкы жыл ошол биздин президенттин жарлыгынын негизинде ушул 3 багытка өзгөчө көңүл бурат. Албетте, бул указды ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты башка бийлик бутактары менен, аткаруу бийлик бутагы менен жана мыйзам чыгаруу бийлик бутактары менен тыгыз иштемекчи. Бул жерде дагы баса белгилеп кетчү жагдай, балдарды колдоо жылына жарандык коомдагы өзгөчө орду бар. Анткени былтыр ошол биздин президенттин аныктаган багыты боюнча коомдук уюмдардын катышуусунда балдардын баягы интернатка алуу, балдарды асырап алуу боюнча жеңилдетилген укуктук базалар иштелип чыгып, бул багытта да көптөгөн иштер аткарылды. Ошону бүгүн быйыл баягы логикалык жактан улантуу боюнча шарттар бар. Жарлыкка ылайык өлкөнүн мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын маанилүү милдети катары региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды ар тараптуу колдоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруу аныкталды. Өкмөткө жарлыкта конкреттүү белгиленген бир катар милдеттерди жана багыттарды ишке ашыруу сунушталды. Амантур Шергазиев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.